Досмамбет Батырбашев атындагы Чарлар мектеп-гимназиясынын башталгыч классынын мугалими Сүйүнбаева Мира. Саламатсыңарбы, менин алтындай болгон окуучуларым. Бүгүнкү сабагыбыз турмуш тиричилик коопсуздугунун негиздери. Келгиле, сабак баштаардын алдында жагымдуу маанай тартуулап кетели. Көптүкөндү аралап көрүп алдым мамалап, капа болгон көздөрү карап турду жалдырап, капа болгон көздөрү карап турду жалдырап. Жолдор агай мамалап үйгө алып барайын, жама кайтып бырырдап эркелетти багайын, жама кайтып бырырдап эркелетти багайын. Мамалап ырда берем сага да, күлүп койчу мамалап, сага көргөн жарашат, олбутуң орутпай эркелеп өс мамалап, олбутуң орутпай эркелеп өс мамалап. Маанайыңарга жактуу балдар. Маанайыңар көтөрүлдүбү? Эң жакшы, азаматсыңар. Азыркы кырдаалга байланыштуу үйдө отуруп окуп жатканда кандай эрежелерди билүү экенин унуткан жоксуңарбы балдар? Ооба, колубузду дайыма сабындап жууш керек. Ата-энебизди угуп отурушубуз керек. Сабак өтүп жатканда мугалимдин айтканына кунт коюп көңүл буруш керек. Азаматсыңар балдар. Сабактын темасы кооптуу коноктор. Сабактын максаты бейтаныш адамдар менен сүйлөшүүдө жана жолугушууда өзүңө сак болуу, жүрүм-турум эрежелери менен таанышуу, өзүңдү жана үйүңдү коноктордон сактануу эрежелери. Эч качан эшикти тааныбаган кишиге ачпа. Эшик аркылуу эч ким менен сүйлөшпө. Бейтаныш киши алдаса ишенбе. Эч качан аларды үйүңө киргизбе. Үйүңдүн эшигин ачууга аракет жашашса, эшикти бекем жабылганын текшер. 102 номерин терип, милиция кызматкерлерине билдир. Ата-энеңе, кошуналарга чалып кабарла. Терезеден өтүп бара жаткан адамдардан жардам сура. Эч качан үйүңдүн эшигин ачык таштаба. Ачкычын досторуңа бербе. Сыртка чыгып бара жатканда терезелерди жапканыңды текшер. Азаматсыңар балдар. Бүгүн сабакка активдүү катыштыңар. Үй тапшырма. Теманы түшүнүп окуп, эсиңерге калып сүрөт тарткыла. Сак саламатта калгыла.